Ассаламу алейкум дейт. Даватка чыгып имандуу болуп, кийин кайра айнып дейт. Айныса эмне болот дейт. Анан айныбаш үчүн эмне кылыш керек дейт. Айныбаш үчүн телефонуңузда да заряды түгөп бараткан зарядка сайган сыяктуу эле адам баласы айныбаш үчүн ар дайым Аллах менен байланышып, ар дайым ошол нерсени калган адамдарга айтып туруш керек. Чынында эле мындайлар көп. Даватка бир эле чыгып десе бул оңолуп келди деген эмес. Өткөндө дагы бирөө ошентип сурап эле, ажыга барып келип кайтып ичип алса не болот депчи. Бул боюнча Чубак ажы устазыбыз тирүү мезгилинде айтып өткөн. Эшекти апарып Кабаны айландырып келсең ат болуп калбайт депчи. Ошондой эле ал кайрадан ошол бир нукка түшүп алышлык үчүн аны токтотпостон мээнет кылыш керек. Тез кайра чыгып туруш керек. Чыгуу менен эле эмес, ошол билген нерсесин адамдарга айтып, мечит менен байланышып, өзгөчө чөйрөсүн өзгөртүш керек. Ал кимдер менен жүрөт, кимдер менен мамиле кылып атат, кимдер менен иштешип атат, кимдер менен отуруп, кимдер менен чай ичип атат. Ошол эле жаман адамдар болот болсо, аларды таштап кеткенге туура келет, оңолушлук үчүнчү. Көчүү керек. Көчүү керек, сөзсүз. Жакшы достордон, жаман достордон жакшы досторго көчүш керек. Жаман чөйрөдөн жакшы чөйрөгө көчүш керек. Сөзсүз чөйрөсүн өзгөртө турган болсо, андан кийин негизи сахабадан сураган адам баласына эң жакшы берилген нерсе эмне депчи. Ошондо сахаба жооп берген, эң жакшы нерсе бул акылдуулук деген да. Себеби Айшенин өзү айтат, адам баласынын акылы толук болмоюнча дини толук болбойт деген. Ошондон эң негизгиси акылдуулук. Эгер бул берилбей калсачы, анда жакшы кулук мүнөздүүлүк. Өтө жакшы кулук. Ал дагы берилбей калсачы десе, анда сага жакшы кеңеш бере турган мусулман бир кеңешчи таап алышлык деген да. Ал дагы болбой калсачы, анда көп көчөнү унчукпай, сүйлөгөндөрдү угуп, кемиси жакшы экендигин баамдап, ошол жакшы айткандарын кылуу деген. Ал дагы болбой калсачы, анда өлүп эле калган жакшыраак деген.